Hazret İmam Karafi özünün Al-Furuq деген китебinde айтат. Бұл адам Afrikалық Maliki mazhabında adam болған. Al-Furuq деген үлкен китебі бар. Ошол айтат: "Ва'лам анна qalilal adabi khayrun min kathirin min al-amali." Bilginin deydi. Көп амал менен аз адепти тарбияга салып кое турган болсоң дейт. Аз адеп көп амалдан жакшыраак болуп кетет дейт. Аз адеп дегени бир адамда кичине адеби бар, бирөөндө анан көбүрөөк илими бар, амалы бар, бирок адеби азыраак бар. А башка бирөөдө илими бар, бирок таптакыр адеби жок болуп жок. Адеби бар жакшыраак деп атат да. Көрдүңөрбү? Эгер таразанын бир тарабына көп амалды салып туруп, бир тарабына азыраак адеп салсаң, адеп басып түшөт дейт да. Эмне үчүн ибадаттар, амалдар парыз болсо, адеп мустахаб болсо, эмнеге басып түшөт десе, анткени адеп бул ошол амалдын самарасы, урматтуу бир тууганым. Анын мөмөсү, жемиши деген сөз дейт. وَلِذَلِكَ قَالَ الرُّوَيْمُ الْعَالِمُ الصَّالِحُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اجْعَلْ عَمَلَكَ مِلْحًا وَأَدَبَكَ دَقِيقًا. Уулум дейт, сен өзүңү камыр кылып жүрөй турган болсоң дейт, сен амалыңы туз кылгын, ал эми адебиңи ун кылгын дейт. Бирөө бир камыр кыла турган болсо ун кошот. Ага туз кошот, анан суу кошот да. Ошондо туз менен унду салмаа канчалык десе, биз көбүн салып туруп, бир чимчим туз салабыз го. Ушунчалык деңгээлде болуш керек. Сенин амалың тузча болуп, ал эми адебиң унча болуш керек. Ошондо сенин кылган камырың жакшы болот дейт, урматтуу бир тууганым. Көп бир учурда башка динге өтүп кеткендерге кайрылып айта турган болсок, алар айтышат, ошо молда экенин адебинен улам мен жаман көрүп калдым деп ушинтишет да. Адеп деген эмне? Бул лисанул хал. Адамдын абалынын тили. Адамдын кандай экендигин мен жакшымын деп бирок жиндилик кылып аткан болсоң, жакшымын деген сөзүң мааниге өтпөй калат да. Демек адамдагы мусулманчылыктын көркөмдүгүн ошол адамдын адеби түшүндүрүп берет. Буга бир далил Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деген сөз айтат: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Адамдын мусулманчылыгынын эң бир көркөм, эң бир чырайлуу жери ошол адамдын өзүнө тиешеси жок, өзүнүн колунан келбеген, өзүнө таандыгы жок нерселерди таштоосу дейт. Кээ бир адамдар өзүнө тиешеси бар сүйлөй берет. Өмүрү саясаты сүйлөй берет, доктор эмес медицинаны сүйлөй берет. Кээде кара болсоң футболду сүйлөйт, өмүрүн топту тепмек турсун, топту тирүүлөй көргөн дагы эмес, бирок футболдон сүйлөп аткан болот да. Жок, сүйлөй берсин. Бирок урматтуу бир тууганым, бул анын тиешеси жок иши. Андан бул пайда деле көрбөйт деген маани урматтуу бир тууганым эмне келип чыгат да. Демек ошогон сыяктуу эле адеп өтө адам жашоосунда өтө зарыл маселе, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар адеп ахлак боюнча сөз болгондо, жок мен парздарды деле билсем болот, адеп ахлак кандай кылам дейт. Жок, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар адеп ахлактын маанилүүлүгүн билбей, адеп ахлактын кээ бир нерсесин туура сактабагандыктан адамдын мусулманчылыгы жаман көрүлүп калат. Адамдын мусулманчылыгы эмне жаман көрүнүп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сапардан келатып, сахабаларга мындай деди: "Иннакум qadimuna ala ikhwanikum." Силер шаарда калган, айылда калган өзүңөрдүн бир туугандарыңарга келе жатасыңар деди. Мына Дамла Ысык көлдөн ушу келди азыр, болбосо суббота келиш керек эле. Бүгүн кел. Жок, суббота эмес, суббота сабагыңыз бар эле сиздики. Воскресенье келиш керек эле. Жок, Дамла келаткан экен, барып өзүм жеринде тосуп алайын деп адеп сактап келди. Болбосо бул кишиге биз барышыбыз керек эле. Ошол сыяктуу силер бир туугандарыңар күтүп тура, ошолорго келе атасыңар деди. Fa ahsinu libasakum. Кийимдериңерди оңдогула. Таптаза кыл, оңдогула кийимдериңерди. Wa aslihu rihalakum. Жанагы атка мингендеги токумдарыңар бар го. Ошолорду кайрадан жакшылап токуп, тыккан абалга келтиргиле. Hatta takunu ka'annakum sha'amatu fin-nasi. Адамдардын арасында, адамдын жүзүндө калымдай болуп өзгөчөлөнүп туруш үчүн деди. Пайгамбар сапардан кел айтып, жанындагы сахабаларга айтты: "Биз чогуу келе айтабыз. Урматтуу сахабалар, силер мени менен чогуу болдуңар бир канча күн. Демек, мени менен чогуу болбогондорго караганда силерде фазилет бар.
Силер бир канчагы менден талим алдыңар, менден сабак алдыңар, пайгамбардын сухбатында болдуңар дагы, демек силердин даражаңар жогорураак болуп калды. Эми адамдарга барганда адамдардан айырмаланып тургула. Кийимдериңер менен, жүрүш турушуңар менен, эсепте машина менен келе атасыңар, машинаңа жакшылап тазалап, жуугула, башка кылгыла, майларын куйгула, кийимдерин алмаштыргыла, кир бойдон, башка бойдон, манты жыттанган бойдон же башка бир нерсе бойдон, пияз жыттанган бойдон кирип барбагыла. Адамдын жүзүндө кантип өзгөчөлөнүп турса, силер дагы менин жанымда, менден талим алгандар өзгөчөлөнүп тургула деп пайгамбарыбыз мына ушинтип айтты. Кийин айтты: "Фа инналлаха ла юхиббу ал-фухша ва ла-тафаххуша." Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "Кудай Таалам жаман сөз сүйлөгөндү жана жаман сөз сүйлөгөндү адат кылганды жаман көргөн" деп айтты. Кээ бир адамдар бар, табиятынан оозу бок. Жаман сөз энең балан түкүн деп кыйкырып ушинтип сүйлөп аткан болот. А кээ бир адамдар андай эмес, бирок ошентип сүйлөгөндү өзүнүн адат кылат. Мына ошону дагы тигини дагы пайгамбарыбыз алейхиссалам жаман көргөн деп имам Абу Дауд, имам Ахмад, имам Хаким урматтуу бир туугандарым эмне риваят кылды. Демек мусулман адам баласы башкалардан өзүнүн жүрүш турушу менен, бардык мамилеси менен жакшыраак болуш керек экен.